Саламатсыздарбы? 5-де 5 деген программабыз эфирде. Биз бүгүн Манас тууралуу жаңы мыйзам долбоорун талкуулайбыз. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Саматбек Ибраев, да? Манас жана Чыңгыз Айтматов академиясынын президенти, белгилүү коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев, Манасчы, Манас изилдөөчү профессор Таланталы Бакчиев жана фольклорист, ушинтип айтса болобу, профессор Сулайман Кайыпов. Курманбек боюнча, эртөштүк боюнча жазган диссертациясын. Саламатсызбы? Рахмат барыңардын келгенге, талкуулаганга. Кимден баштайлы? Аксакалдан баштайлыбы же автордон баштайлыбы? Автордон. Өзүнүн эмеси бар да. 2011 жылдын июнь айында биринчи мыйзам кабыл алынган. Азыр жаңы мыйзам болуп атат. Толуктоо эмес, өзүнчө мыйзам, ушундайбы? Өзүнчө. Эмне үчүн зарылчылык чыкты ушундай жаңы мыйзамды чыгарып сунуштоо? 2011 жылы июнь айында мыйзамды шашылыш түрдө кабыл алып калды деп эсептейбиз. Себеби көп өзгөртүүлөр, мыйзам толук кандуу иштөөгө шарттар жазылбай калыптыр. Дагы башка өзгөртүүлөр кирди бул мыйзамга. Биз негизи ошол мыйзам абдан жогорку деңгээлде жакшы жазылган өзүчө. Ошол мыйзам, Манас эпосу жөнүндөгү мыйзам толугу менен 100% ушул мыйзамга кирди. Биз толуктоо катары киргизели деп жумушчу топ 2018 жыл сентябрь айында түзүлгөн. Ошондон баштап биз иштеп атабыз мына бүгүнкү күнгө чейин. Ушул жаза келгенде биздин мыйзам боюнча 50% өзгөртүү киргизилсе, жаңы мыйзам катары киргизилет экен да. Ошон үчүн биз азыр жаңы мыйзам катары киргиздик. Бул мыйзамдын өзгөчөлүктөрү биз Манасты бүгүнкү күндө кыргыздын адеп акылакынын руханий символу катары киргизип атабыз. Биринчи эң негизги өзгөчөлүк бул болуп эсептелет. Экинчиден, мына өзүңүздөр билгендей, Манастын атын спирттик ичимдиктерине, ар кайсы мекемелерге, туура эмес мекемелерге коюп, ушундай бир көп бузуулар болду. Ошону мыйзамдаштырып коелу, ошого өзгөрүү киргиздик. Үчүнчүдөн, бул жерде ушул убакка чейин манасчыларыбызды эл артисти деген наам берет экенбиз. Бул манасчы артистпи же ким деген ушул түшүнүккө биз толук түшүнүк бердик бул жерде. Бар да, манасчы ким деген суроого жооп берет бул жерде, мыйзамда жооп бар. Андан сырткары биз ушул Манастагы нарктардын түшүнүктөрдү чечмелеп бир берене кылып киргиздик. Андан кийинки дагы бир эмеси ушул биз Манасты коргоо мурункуда да бар болчу, булда дагы ошол Манас мыйзамын бузгандан кийин кандай чараларды колдонсок болот деген дагы жаңылык бар бул жерде. Негизинен мыйзам талкууга коюлду. Көп жакшы сунуштар келип атат бүгүнкү күндө. Мына агайларды айтат болуш керекпи азыр ушул талкууда. Бул мыйзам бүгүнкү күндө учурдун талабы, себеби бүгүнкү күндө бизде өзүңүз билип атасыз, көрүп атасыздар, бизде бир кандайдыр бир духовный жактан стержень деп коюп бизге жетпегендей болуп турат да. Ошону толуктай турган кыргыздын духун, рухун көтөрө турган тарбиялык маанидеги өтө чоң мааниси бар мыйзам деп эсептейбиз. Жакында эле коюлду да, апрелде 14 майда коюлду. Апрелде иштелип чыккан, майда талкууга коюлду, майдын орто ченинде. Жанагы манасчыларга эл артисти деген кандай? Эми эл артисти болбойбу же калай? Аны өкмөт иштеп чыгыш керек деп өкмөткө тапшырма берип атабыз. Ушун кандай туура болот, ушундай манасчыларга кандай статус бериш керек? Ошол тууралуу мыйзамда жазылган да. Азыр ошол жөнүндө дискуссия, талкуу жүрүп жатат, кандай кылып. Азыр агайлар да өздөрүнүн сунуштарын айтат болуш керек. Биз буга чейин манасчыларга камкордуктагы мына мамлекеттик тарабынан Кытай элин айтып жүрөбүз. Мына Кытай элинде 200гө жакын манасчыга стипендия берилет экен. Бизде мындай практика жок да. Манасчылар өзү булар маданий ишканаларда иштешет, же болбосо өзүнчө башка ишкерлик менен алектенишет дагы, бирок ошол эле кезде озеки чыгармачылык менен алектенишет манасчыларчы. Ошон үчүн бизде мыйзам катары булардын статусун белгилеп коелу деген далалатта бул жерде бар да. Мамлекеттен берилет Кытайда. Кытайда мамлекет тарабынан 200дөн ашык кыргыз, негизинен кыргыз жарандары ал жерде манас айтышат. Ошолорго мамлекет тарабынан стипендия берилет да.
кандай деп ойлойсуңар? Эми жап жаңы депутатыбыз Самат мырзага демилге көтөргөн үчүн ыраазычылык айтсак болот. Бирок дагы тарыхый улуу сөз Платон менен устатым досу болгон эмес, туура эмес которулган. Платон менен устатым, бирок адилет артык деген улуу сөз бар. Ошон үчүн Самат жана башка бул мыйзам долбоорун жазгандар капа болбойт. Болгонун болгондой айтыш керек. Жарыяланган бул мыйзам эмес. Тили боюнча дагы, башкасы боюнча дагы бул мыйзам эмес. Мыйзам дегендин өзүнүн жанр, тили бар, кыска нуска. Анан кээ бир түшүнүктөрдү 3-4 жолу кайталап, бир жолу мындай жазылган, экинчи жолу мисалы баландай берсе бул кыргыз утунун манасынын символу деп жазып жүрөт. Ал эми башка жеринде башкача жазылып жүрөт. Бул эми бери жагы. Ал эми негизги маселеге келе турган болсок, ошол 11-жылдын 28-кулжа күнүндө кабыл алынган мыйзамды таптакыр башка мыйзам кылып, жаңы мыйзамды кабыл алуунун кажаты жок. Биз муну өзүбүздүн академияда талкууладык. Ал мыйзам азыр мына Самат айтып кетти, ал мыйзам өзү негизинен көп жагы жакшы жазылган. Ошондуктан ал мыйзамга толуктоолор кошумча киргизүү гана жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Самат мырза айтып атат, ал мыйзамдын көп жагы бул жерге кирген деп. Бирок дагы силер муну жаңы мыйзам катары, таптакыр жаңы мыйзам катары тигини айтпастан туруп анан кийин сунуш кылып атпайсыңарбы? Бул экинчи жагы. Ошондуктан үчүнчү жагы бул өтө шашылыш түрдө жазылса керек деп ойлойм. Себеби дегенде мындай чала жазылган мыйзамды мен көрө элекмин. Бул мыйзамдын тили эмес. Айтып атпайм, мыйзамдын өзүнүн тили, кыска нуска тили бар. Ошол кыска нуска деген ошол 11-жылдагы жазылгандын көп жагы туура жазылган. Бирок дагы ал жерде сөзсүз түрдө алымча кошумчасы керек. Кайсы жагы керек? Мына Самат мырза айтып кетти азыр. Манас эпопеяны кыргыз мамлекети бардык жагынан коргоого алуу. Экинчи жагы ошол Манас мыйзамын бүтүндөй дүйнөгө, Манасты бренд кылып бүтүндөй дүйнөгө кеңири таркатуу жагы бизде аксап жүрөт. Өтө аксап жүрөт. Мына президенттин буйругу менен былтыркы жылдын 1-айынын 31-күнүндө Манас жана Айтматов улуттук академиясы бекер түзүлгөн эмес. Мына ошондо биринчиден Манасты жана Айтматовдун улуу чыгармаларын бүтүндөй дүйнөгө кеңири таркатуу деген маселе коюлган. Экинчиси Манас таануу жана Айтматов таанууну дүйнөлүк гуманитардык илимдердин деңгээлине чыгаруу деген маселе коюлган. Бул маселелер мына эми Самат жана башкаңар баарыңар жакшы билесиңер, бул өтө чоң акчаны талап кылат. Өтө чоң акчаны. Кыргыз мамлекети ошол мына акыркы ошол 9 жылдын ичинде өтө деле бир көп нерсе жасаган жок. Чала болот. Бул киши билет, таланттуу, катышкан. Биз эчен жолу ошондой чогулуштарда айтып келгенбиз. Пландарда түзүлгөн баландай нерсеге баландай акча бөлүнсүн деп бөлүнгөн жок. Ал эми биз дүйнөдө сыймыктанышыбыз керек. Биздин Манасчы деген улуу бир сыймыгыбыз. Бирок дагы мына Кытай Эл Республикасында ошол 200 күн мен барып өз көзүм менен көргөм аларды.
200-ге жақын адам мамлекеттен жаңағы жөлөк пул деп коебуз, стипендия деп коебуз алат. А биз болсо акыркы 10 жылдын ичинде маселе көтөрүп келатабыз. Биринчиден ушул манасчылардын жанагы макамын, кадыр баркын көтөрүү үчүн сөзсүз түрдө өзүнчө бир улуу сыйлыкты негиздешибиз керек. Экинчи, булардын бир 10 чактысына сөзсүз түрдө ошол айлык берип турушубуз керек. Себеби көп учурда булар ошол манасчылар тияка чапкылайт, бияка чапкылайт. Ал эми бала чакасын дагы чындап багыш керек да. Мына 11-жылдагы мыйзамда трилогия деп жүрөт, 3 илтиктөө. А бияка кошулган жана кенен сары, кулан сары. Ооба. Ошол жагынан толуктоо сыяктуу көрсө болот да. Ал жерде дагы бул өзү туура эмес. Ошол мыйзам кабыл алынганда бир талкууга катышкам мен 10-жылы. Ошондо эле мен айткам. Биз кыргыздар өзүбүздү өзүбүз кемитип жазабыз. Манас 3 илтик эмес да. Ооба. Манас 6 илтик да эмес. Булар жазган. Манас 8 илтик. Эмне үчүн кыргыз мамлекети Жүсүп Мамайга республиканын баатырдыгын берген? Аныкы 8 илтик да. Шабай Азизов деген улуу бабабыз болгон. Ал 9 илтикти жазган. Бирок тилге каршы бүт бардыгы кагазга түшүрүлгөн. Жазылган эмес. Жок, жазылган эмес. Кагазга түшүрүлгөн эмес. Демек, эмне үчүн биз 3 илтик анан 6 илтик деп бизге жөн эле манас эпос деп деме, эпопея деп себелегенде ал Жермонский, ал кыргыз эмес. Дүйнөлүк деңгээлдеги улуу окумуштуулар муну эпостардын арасында эң бир улуусу, көлөмү жагынан дагы, мааниси жагынан дагы эпопея деген өзү Жермонский менен Милетинскийдин оозунан чыккан. Анан кийин биз кайталап жүрөбүз. Бул окшогон нерселер кирген эмес. Тилекке каршы ошол мыйзамга дагы. Ошондуктан бул жерде бир ийри отуруп түз кеңешип сүйлөшө турган нерселер абдан көп. Эгерде Самат мырза жана башкалар деле макул болор, муну шашпаш керек. Менин оюмча мына октябрдагы парламенттик шайлоодо жаңы келген депутаттарга анан кийин биз кийин муну коелу. Себеби дегенде бул өтө чала болгон. Бул мыйзам эмес деп атпаймынбы? Вот сиз айтып кеттиңиз, сентябрда түзүлгөн деп жумуш тобу. Апрелде бүтүп атат, майда коюлуп атат. Академия мына Манас Чыңгыз Айтматов академиясы былтыр май айында түзүлгөн, туурабы? Ачылган. Ошондо талкууласа болот беле? Сентябрда уже академия бар болчу да, чогуу иштеп. Манас, менин тилимди кычыштырып атасың сен. Да. Мына Самат иним менин жанымды атат. Эмне үчүн буну ошол жана долбоорду жазганда, талкуулаганда Самат бир жолу бизди чакырып койгон жок. Мен чакырып атам буларды. Эмне үчүн? Эмне үчүн тиги Илимдер академиясынан катышкан эмес? Мына бул киши Илимдер академиясында иштейт, бирок дагы таланттуу эме болбосун, капа болбосун. Мындан дагы мыкты илим посттор бар да. Манас боюнча. Райсежи деген бар. Ал тирүү турат. Манас боюнча эмес, ошол фольклор боюнча Манасты укмуш билген мынакей Сулайман турат. Дагы бир топ докторлор эмелер турат. Эмне үчүн алар менен бир ийри отуруп кенен сүйлөшүп тургандан кийин бул долбоорду сунуш кылган эмес. Бул жагынан алганда дагы менин оюмча бул өтө калпыс болуп калган. Мен ошон үчүн биз академияда ушундай тыянакка келдик. Муну шашпастан келерки жаңы жогорку кеңештин курамына сунуш кылышыбыз керек. Ага чейин убакыт бар. Самат баш болуп биз иштешибиз керек. Кандай дейсиз? Мен жеке оюм боюнча жумушчу тобу түзүлгөн. Ал жерде ученыйлар да бар, скульпторлор бар, художниктер бар, саясатчылар бар, ал жерде бар болчу. Эми мен ойлойм, бир айлык талкуу, бул бир айда канча саат, канча мүнөт бар. Мында келсекчи, Манасты эми кыргыз Манас менен туулганбыз, Манас менен өлөбүз. Туурабы? Манасты бүгүнкү күндө билбеген адам кыргыз жок болуш керек да. Керек болсо, эгер саясий чечим кылсак, бүгүн десек бир күндө талкуулап туруп, бир күндө кабыл алып койсок болот деп ойлойм да.
Бул жерде мен ойлойм, Манаска келгенде мен, сен деген бір биз деген сөздү гана айтышыбыз керек да. Ушул жерде мына мен байкап атам, мен, сен деген сөздөр болуп кетип атат да. Манас деген бул жалпы кыргыздын руханий байлыгы. Жалпы кыргыздын руханий байлыгы. Бул жерде керек болсо түнү менен уктабай туруп эртең мененге чейин жаңы законду кабыл кылсак. Себеби бүгүнкү күндүн негизги бир жетишпеген бир жагы бүгүнкү күндө ушул биздин ички дүйнөбүздөгү мындай жоголуп кеткен нерсе да. Ички дүйнөбүз. Мына улут катары керек болсо мына биздин миллиондогон мигранттар жүрөт сыртта. Эмне болуп атат? Балдар эмне болуп атат бүгүнкү күндө? Бүт үй бүлөлөрдүн 50%-га чейин статистика көрсөтөт. Ажырашып атышат баардыгы. Туурабы? Bunun бардыгы бул биздин түпкү ата тегибизди сыйлабаган, ата манас атабызды унутуп бараткан бир себеби деп ойлойм да. Ушундай бир катастрофический болуп аткан учурда, ушундай мындай талкалануу болуп атканда биз ойлойбуз, 1 жыл, 2 жыл, 4 ай, 5 ай деп эсеп, бир суткада кабыл алып койсок болот керек болсочу. Менин жеке оюм ошондой. Бул жерде мына урматтуу окумуштуулар, мына топчу агайлар мына керек болсо 24 сааттын ичинде чечим чыгара турган киши бул киши да. Аябай ömür boyu ушундай шарт чечим чыгарып жүргөн киши. Аксака Топчуак агай. Мен сизди ошентип ойлойм да. Мен ойлойм бул жерде эч кандай убакытты созуштун эч кандай кажети жок да. Себеби бүгүнкү күндө абадай керек болуп турат да ушул нерсе. Мен жеке оюм боюнча. Керек экенинде талаш жок, Самат мырза. Бирок дагы сен айткандай 24 сааттын ичинде, 1 айдын ичинде ушуну бүтүрө коелу дегенге мен кошула албайм. Себеби дегенде бул айтып атпайм, бул мыйзам эмес силер сунушулган. Мен көзүңөр айтып атам. Бул мыйзам эмес. Өгүн силер экөөңөр ээрчишип келген экенсиңер. Мен ошондо эле окуп туруп анан кийин неметкемде силерди ошол жерден боротуло көңүлүңөрдү сындырбайлы деп, анан өзүбүзчө талкуулайлы деп анан кийин мен силерди узатып койдум. Эсиңдеби? Ооба. Эсиңде. Ал эми мен силерге айтып атам, эмне үчүн силер бул талкууга коердун алдында өтө кеңири бир талкууга эмес. Азыр айтып атасың, скульптор кирген, анан сүрөтчү кирген дегендей мындай. Мен Манасты укмуш билген скульпторлорду билбейт экем. Билбейт экем. А эмне үчүн тиги Райса Кыдырбаевага окшогон чоң окумуштуулар катышкан эмес? Чоң окумуштуулардан Жылдыз Орозобекова катышты, Камила Талиева, булар расмий өздөрүнүн тиги кандидаттык докторлук диссертацияларын ошо Манас таанууга арнап багыттап жазган. Булар бүгүнкү күндө мисалы бизде бир канча Манас таануучу болсо, ошол Манас таануучулардын 70% катышты. Манас таануучу ошол кандидаттык докторлук диссертацияларын арнап ошол боюнча илимий эмгек жараткан адамдар. Таланталы, сенин сөзүңө мен бир кошумча эметип коеюн. Манас боюнча кандидаттык жана докторлук жактагандар бар. Талаш жок. Манас таануучулар. Бирок дагы кандидаттыкты дагы, докторлукту дагы Манас боюнча жактабай, чоң китептерди, монографияларды чыгарып, Манастын бир эле темасы боюнча докторлуктун жактагандар бар. Бир эле эң негизги темаларын бүт барын камтып туруп анан кийин монография чыгаргандар бар. Аларды эмне үчүн биз эми Манас таануучу дейбиз? Ошондуктан жалаң эле ошол Манас боюнча жактаган тигиндей мындай деген ал тезис эмес. Мен аларды четке каккан жерим жок. Алар дагы мыкты адистер. Билем аларды. Экөө тең менде иштеген. Манас таануу институту. Алардын ой максаты кайсы жака бурулган жагын да билем. Анан сону билем. Ошондуктан силер алар менен көп айтып, анан доктор, анан кийин кандидат, анан ошо Манас боюнча жактаган дегенди дагы силер абсолютташтырбагыла. Абсолютташтырбаса да расмий илим аларды Манас таануучу катары тааныды да. Аны баарыбыз билебиз. Расмий. Мен расмий жагын айтып атам. Эмне үчүн мында кээ бирлер чакырылып, катышып, а кээ бирлер чакырылбай калган? Жок, андай менче билбейм, муну ошол комиссиянын төрагасы, группанын топтун төрагасы билет болуш керек. Бирок ким болгон төрагасы? Садык Шернияз. Садык Шернияз. Анан эми Шернияз өзү орунчусу, операция. Бул жерде мен деген тигинде ак көз, көк көз деген эч мындай эме чектөө болгон жок болуш керек деп ойлойм. Академия деген таланттуу болгон академия болот атса, эмне үчүн бул академия катышпай калган? Самат иниме айтып атам. Мына депутатка айтып атам. Эмне үчүн президенттин буйругу менен, өкмөттүн токтому менен жаралган академияда силер ошол жерде чогулуп алып туруп бир протоколуңарды окудум. Бул академияда адистер жок эмиш. Айланайын. Биздин академияда адистер жок эмиш. Ушул киши адис эмеспи?
Андай протоколда жазып болбоса керек. Мен көрдім бұлардың жаңағы Сіздердің академияда сөз. сіздердің ошол Фейсбукка чыккан протоколдорду көрдүм. Сен окуп алсаң керек. Мен азыр алып атырмын, машинемде турат ошол. Силер андай бири-бирибизди карама-каршы коюп, таланталы. Мен көзүң айтайын. Жо, мен анда Токто. оозуман чыккан эмес андай сөз. Токто. Силер чогулганда Талиеванын оозунан эмнетип чыккан, эсиңдеби? Эсимде жок. Мен ал күнү болгон эмесмин талкууда. Сенин фамилияң жүрөт. Жок, мен кеч келип калдым. Мен кеч келдиң, талкуу 3 күн ал эмеде жүрөт. Мына биз эми таптакыр башка нерсеге эметип кетип атабыз. Силер бири-бирибизди карама-каршы койбогула. Жо, мен ал сөздү айткан жокмун. Сиз айткан кишиге айттыңыз. Жок, айткан кишини так ошол мен жок болсом дагы, академиядан эч ким жок болсо дагы сен айтышың керек эле. Токтоткула мындай сөзүңөрдү деп. Академияда бир дагы адис жок дегендей мындай. Ушул кишиден артык билесиңерби силер? Жанагы Манас боюнча жактасаңар дагы. Кана айткылачы? Сулайман, кандай мыйзамдын маңызын карасак, эми баягы формальный тигил бул бир топ эле айтылып кетти, тигил катышпай калган, бул келбей калган деп, кандай болгондо дагы академиянын өзү академия болуп турса, же илимди талкуулап атып бирөөлөр мыйзам кабыл алып, анан илимдер академиясын кошпой койсо кызык да. А бирок мыйзамдын өзүн кайрылсак кандай дейсиз? Эми ал мындай этикалык планда айтылып атат да. Мен ошонун мыйзамдык жагын айтып коеюн. Бул эми технический маселе. Муну сүйлөшпөсөк деле болмок эле да. Бирок сүйлөшүп калгандан кийин айтып коеюн. Мынабу мурдагы Манас жөнүндөгү мыйзамда мындай бир берененин бир бөлүгү бар экен да. Манас эпосу боюнча мамлекеттик саясатты Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан түзүлгөн атайын мамлекеттик орган жүргүзөт дейт. Бул президент тарабынан түзүлгөн орган кайсы? Жок. Жок, Манас азыркы сиз президент болгон Манас жана Чыңгыз Айтматов академиясы бул президент түзгөн мамлекеттик мекемеби? Мамлекеттик мекеме. Анан ошол Манас эпосунун мамлекеттик саясатын жүргүзөбү же жүргүзбөйбү? Жок. Бул жерде мындай да, мен былтыркы жылдын июлунда сунуш кылгам. Бир 15-20 чыныгы бир окумуштуу адистердин немесинен президенттинге караштуу эксперттик бир кеңеш түзгүлө деп эмгиче мынакей 1 жылга айланып баратат. Себеби дегенде Манас жөнүндө толгон токой китеп чыгып атат. Манасчы былтыр бир БГУда талкуу болуп, мен ошол жерде эле айткам. Өмүрүндө тиги Манасты бир жерде айтпаган кишини Манасчы деп жазып алыптыр. Ал Манастын жаңы варианты деп жазыптыр. Мен ошондо эле тиги Султан болгон. Султандын көзүнчө айткам. Силер президентти да адашытырып атасыңар. Президент башка жака кетип атабыз да азыр. Жок, мен ошол сөздү бүтүп коеюн. Башка жака кетип атат. Президент силер адаштырып атасыңар. Себеби дегенде ошол кириш сөзүн президентке жаздырыптыр. Мына Манас боюнча биз сүйлөшүп атабыз, кеңири сүйлөшүп атабыз да. Манас боюнча ушунчалык көп нерселер бар, туура эмес. Бекеринен тиги Жумгалдын соту, Нарындын соту, жогорку сот бекеринен жанагы бир китепке тыюу салган жери жок да. Ошол китепти даңазалап жүргөндөрдүн бири мына менин жанымда отурат. Жайсандын айтканынча. Ооба. Ну, бардык варианттарга мүмкүнчүлүк берилиш керек го. Жок, ал вариант эмес. Ал жанагы Бөбө Мариямдын варианты деп атканыңар ал вариант эмес. Вариант болуш үчүн ооз-эки айтылыш керек. Ал элдик ооз-эки чыгарма болуш керек. Ал болсо жанагы Шахнаменин стилине салынып эки саптан кылып жазылган литературный произведение, адабий чыгарма. Адабий чыгарманы эч качан ооз-эки чыгарма менен чаташтырбаш керек. Адабият деген кече жаралган, жазуу чыккандан кийин. Элдик ооз-эки чыгармачылык деген о качанкы. Элдик ооз-эки чыгармачылыкты келип туруп анан кийин жанагындай кылып билбейт да, эми сабатсыздык деген биздин Кыргызда ушу тизеге чейин кекиртектен болуп кетти азыр. Эми ошону алып Манастын бир варианты деп аткандын өзү билимсиздик болуп эсептелет. Ал адабий чыгарма, аны адабиятчылар изилдесин. Ал жекече чыгармачылык. Бул болсо коллективдин чыгармачылыгы да. Ошон үчүн жасалган мамиле туура эмес. Анан Жайсаңчы деп, мына Жайсаң деген ал жана романдын ырчуулу сыяктуу эле Жайсаң деген Манасты айткан киши.
анан анын да атын булгап, жайсаңчы деген бирдемени ойлоп чыгып, анан ошону менен күрөшүп батыр болуп, булардын баардыгы кыргыздын кылып аткан туура эмес. Себеби жайсаң деле ошо романдын ырчуулук сыяктуу эле киши айтуучу ал Манастын ичинде ошондой ал Юнус Алиев айткан бул романдын ырчуулу жайсаң экөөнүн бир эле тип экендиги жөнүндө ойлонуш керек деген маселе коюп койгон да. Анан аны мынтип отурган туура эмес да. Анан бүт вариант деп кээ бирөөнү карап отурсам жанагы Максутовдун жазгандарындагы Манастын варианты деп эсептейт экен. Ал эмес Жакыпбековдун жазган Теңирим Манас деген романындагы вариант деп эсептейт. Андай болбойт. Андай болбойт. Кара сөз бирок ал адабият да. Көркөм чыгарма. Ал адабият. Ал ошол мындан ары Манастын негизинде ар кандай романдар жазылышы мүмкүн. Драмалар жазылат, кинолор тартылат, башка искусствонун башка тили менен Манастагы идеялар айтылат да. Туура. Ал башка нерсе, анан ошол туура эмес болуп атат да. Эметип койсо болбойбу? Мына Манасчы үстүндө пирамиданын анын жанында берки романдар, эмнелер боло берсин, алар деле кошулуп, жалпы бир рухий баалык болот. Автордук китеп, автордук чыгарма деген түшүнүк бар. Манастын негизинде жазылган чыгарма. Жок, мейли болсун, бирок аны такыры четке кагып кереги жок. Четке кагылбайт. Эч четке какпайт. Мисалы үчүн башка эле бир жердеги, мисалы үчүн бир нерсени алып келип бир кошо бергенде болбойт да. Туура. Манастан эмнени окуса, эмнени түшүнсө, жазуучу ошону роман кылып жазат. Бирок ал баардыгы Манастагы баардык нерсени жазып сала албайт. Мисалы үчүн Айкөл деген өзүнчө тип, бул Айкөл деген өзүнчө модель. Кыргыздын бүткүл ааламга улуттук деп атпайбызбы? Улуттук дегенде дагы этнический деген мааниде айтып атабыз биз. Улут деген этнос эмес. Улуттук деп атабыз, улуттук дегенде кыргызды түшүнүп атабыз. Жок, бул улуттук да эмес. Бул жалпы адамзаттык казына. Бул мисалы үчүн Айкөл деген модельди жалпы адамзатка кыргыздар өзүнүн тажрыйбасынан келип түзүп, анан ошону белек кылган. Бир убактар келет. Азыр Маңкурт деген модельди айтматып ачып койду эле, Маңкурт болуштан качып аткан сыяктуу эле. Муну Айкөл деген модельди ачып койсо, дагы бир гений. Анда Айкөл болууга бүтүн дүйнө аракет кылып калат да. Мунун керемети ошондо турат да. Андай жок. Мисалы үчүн романдар жазылат. Липкин неме жазган, повесть жазган боло берет анда. Которгон орусчага. Повесть жазган, дагы жаза берет. Түрктөр жазып атат. İçinden alıp bir angeme жазып koyuşu mümkün. Marvacı çıktı misali. Alар жазып, анан стилизация деген бар. Misal үшін стилизация кылып бирөөлөр отуруп алып туруп, адаби иштин механизми менен. Адаби, башы адабият, Манасчыда иштебейт чыгармачылык механизм. Отуруп алып туруп, ошол адабияттын стили менен, акын, жазма акындын стили менен эле окшоштуруп туруп, стилизация кылып туруп бир Манас жазып коюшу мүмкүн. Ал чыныгы Манас эмес, ал вариант болбойт. Ал адаби чыгарма болот. Адаби чыгарма болот, ал адабияттын иши. Албетте фольклорчулар ага тиешеси бар, карайт. Фольклордук чыгарма туура эмес чагылдырылып калса, фольклорчулар айтат, ай бул туура эмес, ал жер мындай болуш керек эле деп. Анан андай болбойт да. Мисалы Манасты эме Ашым Жакыпбековду сындаганга туура эмес сындаган. Бирок мына мен бир нерсени айтайын. Манастын өлүмү бар. Манастын өлүмү акырындан бир сүйлөм бар да, ушу түн бир окум болгондо ушу оозун чоң ачып, келедим алып, анан кийин өтүп кетти деген. Андай болбойт да, Манас антип өлбөйт да. Манас катарда киши беле ошентип өлгүдөй. Аны ачык айтпайт. Ошонтип айтып отуруп, Манасчылар айтып отуруп, ошо духу менен, мимикасы менен, анан кийин үндүн тембири күчү менен анан ошону улуттук чоң трагедия, ааламдык трагедияга алып чыгат да. Жер силкинип термелди. Ошону күн чыкпай, 6 күн ай чыкпай деп. Ошону айтпай, өлдү деп ачык айтпай, ошонтип айтпай отуруп, дүйнөнүн баарын карайтып келип тургандан кийин бүтүрүп коет да. Бул кыргыздын эми баягы образ түзүү чеберчилигинин ооздеги чыгармачылыктагы кылда чокусу да. Анан адабиятчылар аны эмне көрсө, жазуучулар, адабиятчылар деген мен жазуучуларды кошуп айтып атам. Эмнени окуса, эмнени орусча айтат го, что вычитал деп,
Манастан эмнени көрсө ошону ар ким чыгармалап жаза берет. Бирок Манасты бир жазып коюп бүттү жок. Манас улам караган сайын улам жаңы чыга берет. Улам караган сайын улам жаңы чыга берет. Бир киши роман жазды, дагы 10 киши, 100 киши роман жазса, ошолор баары жаңы бирдеме таба берет да. Манастын тереңдиги ошондо турат. Анан кийин Манас өзү жалпы адамзаттык казына, Айкөлдөн башка дагы ай жерде толуп жаткан моделдери бар. Эң негизгиси ушу модель. Адамзатка, жалпы адамзатка берилген модель. Бокмурун, модель дейли. Себеби илимде модель дейт. Үлгү дегенде бираз бузулуп калат. Ошол Бокмурундагы модель. Манас улуттун убагында ал модельдер Бокмурун болгон эмес. Бирок Бокмурун моделин түзгөн да. Бокмурундар эми чыгат да. Бул келечек үчүн айтылган, бул убакыт тааныбаган чоң чыгарма да. Анан буга мыйзам сөзсүз керек. Мына мыйзам чыгарыш керек, ушуну коргоп калыш керек деген идея үчүн ар бир кишиге рахмат айтыш керек. Депутатка, депутат менен жүргөндөргө идея туура. Манасты коргош керек. Себеби мен бир нерсени көрүп калдым. Азыр интернетте эмне гана жок. Бирөө шилекейин чачыратып тилдеп атат. Кыргыздар лөлүсүңөр дейт. Лөлүсүңөр. Манасыңар жок. Анын дагы Манас жомок деп коет. Манас жомок. Манас деген өлгөн. Айтпагылачы ошо Манасты деп улутту, анан кийин улуттун ыйыгын ушунчалык жерге тебелеп атат да. Анан мындай мыйзам болсо, мына жерде норма болсо, норма болсо, бергел, фамилиясы Жапыкеев экен. Бергел, Жапыкеев. Сен эмне элди лөлү деп атасың дагы, анан Манасты жарабайт, Манасты айтпагыла деп жатасың. Бул кандай деп туруп, мынанын статьясына карап туруп, жок дегенде штраф салышып коюш керек да. Андай жок. Ошончо мына бул мурдагы жазылган мыйзам, бул норма болбогондугу үчүн, укуктук нормалар болбогондугу үчүн бул жарым мыйзам да. Мыйзам жазуу ниетин чагылдырат. Жакшы ниетти чагылдырат, бирок бул закон менен эч нерсе кыла албайсыз. Мисалы үчүн бул закондун иштөө механизми чыккан эмес. Анан бул законго таянсаңыз, сиз мисалы үчүн өкмөт приоритеттүү темаларды, эң негизги темаларды Манас боюнча алып, реестрин түзүп, ар биринин баасын коюп коюш керек. Мына ошол мына жерде туруш керек да. Анан баасын коюп туруп, анан ошону мисалы үчүн Топчкемин академиясына берет, улуттук академияга берет, университетке берет. Ким ушуга долбоор жазса, ылайыктуу долбоор жазса, долбоордун конкурсун түзөбүз. Депутаттар катышсын, министрлер катышсын, анан ошондо уткан алып жазсын, ушуну деп туруп анан жаздырыш керек да. Андай жок, эчтеме жок. Мына бул мыйзам менен биз эчтеме кыла албайбыз. Бул мыйзам боюнча акча да бөлүнбөйт, эч нерсе болбойт. 2011-жылдагы мыйзам. Ооба, ягы бөлүнбөйт. Себеби бөлүү механизми жок, бу жерде заложить этилген эмес да. Андан кийин иштебей эле тура берет, биз сөз эле көбөйө берет да. Ушул Манасты деп эле баягы сөз көбөйө берет да, Манастын куту кете берет. Канчалык көп айткан сайын, куттуу нерсени канчалык көп, бирок жеткиликсиз айткан сайын ошончолук куту кетет да. Ошон үчүн көп эле какылдап эле, какшап эле бул ыйык нерсенин атын улам эле атай бербеш керек да. Бирок мен эмнени каалар элем? Бул мыйзам дегенде эмнени мен элестетем? Манасты биринчиден ошо жалпы адамзаттык казынанын эң мыкты үлгүсү катары көрсөткөн, аныктаган. Андан кийин Кыргыз өлкөсүнө келе турган болсок, түрк дүйнөсү, Кыргыз өлкөсү ушул жерге келе турган болсок, ошол жерде сактоо, жыйноо дейинчи, жыйноо, сактоо, изилдөө, басып чыгаруу, аны башка өнөр, көркөм өнөр түрлөрүнүн тилинде айтуу, анан аны дүйнөгө жайылтуу, ошону менен бирге эле манасчылык өнөрдү сактап калуу. Эми мен кийин айтам, манасчылык өнөрдү сактап калуу, аны кандай кылып сактап калыш керек? Кытайга окшоп сактап калыш керекпи же башка жолу барбы? Ошолорду көрсөтө турган бир мыйзам болсо, ачык жазылса,
мынау мындай болот, бул мындай болбойт деп жазылса, анан ошондо мыйзам болот эле. Мен эми мынау талкуулап жаткан мыйзамга келейин. Мен абдан окуганда а дегенде эле темасын көргөндө эле чалкамдан кеттим. Себеби бул эмне деп, кандай бул деп аябай ачуум келди да. Анан мен докторлук темам этнография боюнча Памир кыргыздарынын тамак аш маданияты деген докторлук коргогом. Тарых илимдеринин докторумун, бирок филология илимдеринин кандидатымын. Мен Москвада Эртөштүк эпосунун поэтикасы боюнча кандидаттык диссертация коргогом. Бирок Эртөштүк деген Сагынбайдын варианты, Саякбайдын варианты, ал ошо Көкөтөйдүн ашын айтып атып эле айтат. Ошентип кетет. Көкөтөйдүн ашында анан башталат да. Ал өзү Манастын эле бир бутагы сыяктанып айтылган нерсе. Бу бир. Экинчиси, Радлов 1885 жылы мына ошонун юбилейин быйыл белгилеш керек. Муну кыргыз унутуп калбаш керек аны. Ошол дагы Эртөштүктү дагы Манастын циклине кирген эпос деп берет. Мен албетте Эртөштүктү эле Манас деп айтпайм, бирок мен өзүм Манас боюнча изилдөөлөрүм бар. Албетте эле том-том кылып чыгарып койбош керек. Мен Манастын текстологиясы боюнча адистешкем. Манастын текстологиясы ал иштин баардыгы. Азыр текст барбы? Манастын тексти эмне болуп атат деген бир киши жок. Текстке кандай мамиле кылыш керек? Биз Манастын текстинен эмнелерди алып калдык? Элдик озек чыгарган текст эмне? Булардын баардыгын билген киши жок азыр. Ошондуктан менин ал боюнча, ошол боюнча адистескем, Манас боюнча манасчылар сыяктуу эле, Манас изилдөөчүлөр сыяктуу айтууга моралдык да, юридикалык да укугум бар да. Ошого таянып мен мынауну айтайын деп атам. Биринчи, менин бир суроом болот. Балким мен туура эмес түшүнүп атамбы? Адам өзүнө бир аз шектүү карап койгондо дурус болот. Манас жана Манас эпосу жөнүндө деп атат мыйзамдын аты. Эми Манас жана Манас эпосу жөнүндө деген бул кандай болот? Биз ушундай нерселерди жасоонун абдан устасыбыз да. Бир убактарда Манас жана көркөм маданият борбору деген бар болчу. Манас деле көркөм маданиятка кирет да. Анан эле Манас өзүнчө болуп, көркөм маданият өзүнчө болуп калабы. Жарандар жана адамдар деген сыяктуу. Ооба. Анан кийин неме деген бар. Сиз ректор болуп калдыңыз го а жерде. Гиягин деген бар болчу. Государственный институт гуманитарных наук и языков беркен ушундай болчу. Гуманитарныйга тил кирет да, бирок ага карабайт. Ушундайлар азыр дагы мына мамлекет. Сулайман могуну айтчы. Азыр айтам. Бул жерде эки нерсени таптакыр бөлөк-бөлөк кылып атап койгон. Турсаңыз, сиз сүйлөдүңүз, эми мен сүйлөйүн. Ана Манас жана Манас эпосу дегенде эмне? Манас деген Манас эпосуна кирбейби? Манас деген бул биринчи киши эмес бул. Бул эпикалык герой. Бул дагы чоң модель. Бул ошо айкөлдүктү алып жүргөн модель. Бул адам эмес бул. Бирөөлөр Кудай деп атпайбы? Кудай да эмес. Дагы бирөө пайгамбар деп атат. Пайгамбар да эмес. Кээ бирөө айтып атат, бул тарыхый киши балан күнү саат 6-да туулган деп. Андай да эмес. Бул Манастын негизги эпикалык каарманы. Биз бардык нерсени ортогондо таштап коюп эле башка жактан эле бирдемелерди издеп эле ушундай адаттап алганбыз да. Манас болгондугу үчүн Манас каарман бар. Манас эпосунун ичинде гана бар. Калгандары албетте кызык. Манас тоолорун изилдеп койсо болот, башканы изилдесе болот. Ар бир нерсенин историзми бар. Мына Манас деген каармандын историзми бар да. Бирок ал тарыхый киши, мына бизге окшогон анан жанагынтип ооруп жатып анан кийин оозун ачып өлүп калган деген кишиге туура келбейт да бул. Анан бул мына Манас жана Манас эпосу деп экөөнү бөлүп алганда бул жерде чоң ката ушул жерде жатат. Бул жерде чоң ката жатат. Себеби биз Манасты алып туруп, Манас эпосунан чыгарып алып өзүнчө караганыбызда аны эркин интерпретация жасоого,
ар ким ардеме деп айта беришине жол ачып коебуз. Ошондуктан жөн эле Манас дебей эле жөн эле Манас жөнүндө мыйзам деп эле коюш керек. Анан эпосу деп атпайбызбы? Биз көнүп алганбыз да. Биз тилибизге көнүп алганбыз. Манас эпосу десек сүйлөй албайбыз. Себеби дүйнөдө эч бир эпосту, Илиада эпосу, анан кийин Махабхарат эпосу, тигил эпос, бул эпос деп эпосту кошуп айтпайт. Эгер айта турган болсо, өзүнүн улуттук терминин кошуп айтат да. Эпостен сөздү колдонуп айтпайт дейсизби? Колдонуп айтпайт. Колдонуп айтпайт. Биз болсо бар, мына Жирмунский 44-жылы китеп чыгарган, 44-жылы беле, 46 беле? 46. Ошондо введение в изучение Манаса деп турат. Ал убакта Манас билине элек болчу. Билине элек кез болсо да, муну эпос бекен эмне экен деп эл чочулабасын дебей туруп, введение в изучение Манаса деген. Анан 68-жылы кыргыздын окумуштуулары чыгарганда введение в изучение эпоса Манаста оңдуп койгон. Жирмунский оңдоп жүрөт биздикилерчи. Жирмунский деген салыштырма тарыхый 20 мүнөт калыптыр. 1 сааттын ичинен 40 мүнөт өтүп кетти. Тарыхый методду негиздеген киши ошону оңдоп атат. Ошондой болдубу? Анан кийин бул жерде мынау атаң бурая. Башкаларга сөз берели. Азыр. Кенен Алым Сарык, Кулан Сарык дегендер өзү негизи мынау трилогия дегенде маселе бар. Себеби биринчиден Радлов тааныткан, Радлов ушу үчөөнү жазып алган да. Андан кийин карап көрсөк, мынау Сейтек өзү эпикалык чыгарма катары сюжеттик композициялык түзүлүшү жагынан бул чыныгы эпикалык чыгарманын деңгээлине жетпей калган. Муну ачык айтышыбыз керек. Ал эми андан кийин Кенен Алым Сарык, Кулан Сарык, алар башка. Алар тууралуу маалыматтар гана бар. Ыр түрүндө болсо эле бардыгы эпикалык чыгарма боло бербейт. Жусуп Мамай айтып аткан, ал эпикалык чыгармачылыктын логикасына каршы келет. Себеби Манас баатырдык, фантастикалык, Семетейге келгенде реалдуу элементтер көбөйөт. Сейтекке келгенде андан бетер көбөйөт. Аны кошентип келип туруп, анан кийин эле Алым Сарык, Кулан Сарык келгенде накты эле фантастикалык, жумуктук башка нерселер өтүп кетет да, бул эпикалык өнүгүүнүн закончение менен туура келбейт, ал эмне кылганын билбейт. Себеби жана өзү жазып берген манасчылардын өзгөчөлүктөрү ошондой болот окшойт го. Эми атаң көрүп бул жерде айта турган сөз абдан көп. Эми капатаң көрөйү. Каптыңыз. Мына силердин мыйзамда бар экен. Айкөлдүк деген нерсе. Анан жанагы орысча айтканда вольная интерпретация запрещается деген сыяктуу эме салынат дегендер. Ошолор туура келеби мына Сулайман айтканга азыркы? Ошол норманын киргизгени себеби жанагы айтып атпайбы, азыр эле агай айтып кетти. Бүгүн Мариямдын варианты деп айтып атасыз. Ошондой варианттарды, вариант эмес, эми ошолордун өзүнүн айтканы боюнча, жазганы боюнча. Ошол нерселерди бул мыйзам калыптандырат да. Ошон үчүн жазылды бул ушул нерсе. Мен өзүм бир оюмду айтып кетейинчи. Мыйзам деген бул долбоор да. Биз азыр аябай мындай бир катуу айтышууга чейин барып, кайма айтышууга чейин барып атабыз да. Муну деген жазуу түрүндө эле мындай өз ойду билдирип, сунуш иретинде, пикир иретинде расмий эле сунуштап койсо болот. Азыркы тапта бул долбоор талкууда жүрөт. Муну эч ким кабыл алып ийген жок. Дагы мынакей керек болсо 15-14 күн дагы убакыт бар. Мен Самат Кулукеевичти колдойм, эми каалаган киши 15 күндө кылса болот, 15 саатта кылса болот, кааласа 15 жылда да кылбайт. Эми мына мыйзам 2011 жылдан бүгүнкү күнгө чейин 9 жыл өттү. 9 жыл өттү, 9 жылдын ичинде ушу Манас менен иштеп келген, ошон менен алектенип келген канча инсандар бар. Илимдер академиясы дейбизби, Манас академиясы дейбизби, башка жогорку окуу жайларында дейбизби. Эми аларды өзүнүн сунушун ошол кезде эле берсе болмок, азыр деле берсе болот болчу. Ушунтса болот да, эми каалаган киши кылат да. Мындай бул жерде эч ким бир бутун, биринин колун байлап койгон жок да. Биз ошону мына биздин жумушчу тобубуз ушундай демилге көтөрүп, ушул аракетти кылдык.
Бул идеалдуу долбоор деп айта албайбыз. Ошон үчүн коомчулукка сунушталып атат. Мыйзам ченеминде сунушталып атат. Сунуш болсо, пикирлер болсо, толуктоолор болсо ортого салсын, талкууга алабыз, пикирлешебиз. Анан албетте бул жерде эми жана Сулайман агай айткандай кенен алым сарык, кулан сарык деп биз үчүлтүктен сырткардагы 3 бөлүгүн кошуп атабыз да. Бул бөлүктөрдү кошуп жатып биз эң оболу бу дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпостун варианты Саякбай Каралаевдин варианты деп айтып атабыз. 500.553 сап деп. Бул Кыргызстандагы Манас варианттарынан сырткары дүйнөдөгү эпостардын варианттары болсо, дүйнөлүк элдердин. Ошол эпостардын дагы эң көлөмдүүсү деп айтып атабыз. Бир гана Саякбайдын Каралаевдин варианты. Эгерде биз ошол варианттан деген кенен алым сарык, кулан сарык деген 3 бөлүгүн алып салсак, анда жана 500.000 сапты түзбөй калат. Анда ошол көлөмдү алып чыкпай калат. Маселе ушунда болот отпайбы? Ошол Манас, Семетей, Сейтек, кенен алым сарык, кулан сарыгы менен 500.553 сап болот атат. Биз ошонун санын айтып атабыз да, формасын, көлөмүн айтып атабыз, а мазмунуна келгенде биз ал тиги бөлүктөрүн айтпай коюп атпайбызбы? Ал эмне үчүн Жусуп Мамайдын вариантына кайрылган жокпуз? Себеби бул Каралаевдин варианты кыргызстандык манасчынык болуп атат да. Ошон үчүн албетте биз Жусуп Мамайдын вариантына деле кайрылсак болот эле. Бирок ал башка өлкөнүн жараны. Бул бир жагы. Экинчи жагы манасчылыкка деген эми биз буга чейин көп эле айтылып келген ЮНЕСКО тарабынан мына дүйнөлүк эл аралык уюм ООНдун буунун бир маданият илим боюнча тармагы дейли. Ошол боюнча иш жүргүзгөн. Анан ошол ЮНЕСКО 2003-жылы төкмакындык айтуучулукту кабыл алып атат. Бул дүйнөлүк шедеврдин бири деп атат. Бул ЮНЕСКО кабыл алып атат. Ошону таанып атат. Атайын каттап атат. Мынакей күбөлүгү бизде турат азыркы күндө. Ал белгилүү да. Ооба, ал белгилүү. Анан эми кашайып биздин өлкө өзү таанып атпайбы? Маселе ушунда болуп атат да. Биз бир мыйзамыбызга бир кайсы бир деңгээлде ошол ЮНЕСКОнун чечими менен эле ошону негиз тутуп эле биз расмий түрдө мыйзам деңгээлинде ушуну таанып бекемдеп койсок болот болчу да. Ошон үчүн азыр эми мен бүтөйүн агай. Сиз сүйлөдүңүз. Ошон үчүн биз муну мыйзам деңгээлине алып чыгалы деген далалат болду. Албетте тиги 2011-жылдагы мыйзамда ал деген бар. Бирок кучкай айтылып кеткен да. Ал жөнүндө жанагы статусу жөнүндө, макамы жөнүндө кеп жок. Дагы үчүнчү маселе жогоруда айтылды, чын эле 2011-жылдагы мыйзамда деген анын аткаруу, аны турмушка ашыруу, аны иштетүү механизмдери таптакыр каралган эмес. Ал мыйзам долбооруна деле мен катышкам иштөөдөчү. Эми чын эле ал шашылыш болду. Жана 2010-жылдагы 7-апрелдеги революциядан кийин ошондо баягы элдин духу, элдин деми болду. Ошону андан ары алып кетүү аракети болду. Биринчиден, экинчиден 2009-жылы Кытай эл республикасы тарабынан ЮНЕСКОга Манас сунушталгандан кийин биз дагы ошонун аракетинде ЮНЕСКОга сунуштайлы дедик, а ЮНЕСКОнун бирден бир талабы болбосо да өтүнүчү болду. А силерде деген ошо Манасты силер сунуштаган атасыңар бизге, ЮНЕСКОга. А мыйзам ченеминде бирдемеңер барбы деди ушу Манаска карата. Дегенде биз эчтеме дей албай калдык. Ошондуктан аны тез арада мыйзам деңгээлине алып чыгып 2011-жылы биз шашылыш түрдө чын эле күнү түн иштеген учурлар болду. Анда ошол айтып коюш керек, Асан Жакшылыков, Каныбек Иманалиев башында турган ошо эң алгачкы күндөрү долбоорун түзгөн Рысбек Качыкеев деген аксакалдар болгон. Андан кийин ал министрликтин деңгээлине келди, ошентип талкуулап отуруп, ошол мыйзам түзүлгөн. Агай да катышкан учурунда. Таланталы, мен сөзүңдү бөлөм азыр. Жок, бөлбөйсүз. Бизде бул жерде жок, токто. Кое туруңуз. Эми токто дегенде сиз мен тууган ата эмессиз. Токто, сен туура эмес айтып атасың.
Анан көз карашыбыз туура эмес болуп атат. Эмне үчүн Жүсүп Мамай өзү башка мамлекеттин адам болсо, биз ушул манаслардын бул манас мыйзамын ичинде таптакыр чыгарып коюшубуз керек. Жок, ал кыргыз ошондой сүйлөдүң да азыр. Чыгарган эч ким жок. Ошондой сүйлөдүң азыр. Кытай Эл Республикасынын жараны. Ал башка сөз. Жараны. Кытай Республикасы болобу, Ооганда болобу, Памирде болобу, кыргыз деген бир эл. Жок, ал бөлөк болуп кеткен ал. Жок, аны биз антип иттин сасыгы жатат да бул жерде. Айткандан деген Жусуп Мамай болбой койбойт. Жусуп Мамай ошо ойдон эле калат. Жусуп Мамай бойдон. Жанагы 3 илдик деп айтканы да Саякбай Каралаевдин вариантына таяндык деп атам. Силер ошол эмеде дагы, Самат, сен өзүң карап койчу, айланайын. Бүтүндөй Манас эпосунун демеси 500.553 сап дегендей жазылып калган. Карасаңар бир. Ошентип турат, ооба. Ошентип турат. Ал эми менин эсебим боюнча Манастын бүт бардык варианттарын карап чыксаңыз 4 миллионго чейин тете болушу мүмкүн. А силер болсо бир эле Сагынбайдыкын алып туруп, анан кийин бир эле Саякбайдыкын алып туруп, анан кийин ошол бүтүндөй Манас эпосунун бардык варианттары ушул 500.553 сап дегендей болуп калган. Ал техникалык эме мүмкүн, анда номдоп койсо болот. Саякбай деп жазылган жалпы. Жок, бул Саякбайдын гана варианты жанагы жерде. Жок, ал жерде жазылган эмес, Саякбайдын гана варианты. Саякбайдын гана варианты деп жазылган эмес. Мен ошон үчүн айтып атам. Хорошо. Колбоо иретинде бир эле сөз кошуп коеюн. Бул Манас айтуу салты дүйнөдө бир эле. Ал кайда жашаганы ал эмес. Манасты Кытайда Жусуп Мамай айтып атпайбы, ошо да кыргыздыкы, бизде айтып аткандар да кыргыздыгы, салт бир эле. Ошондуктан муну бүтүн караш керек. Туура. Мисалы үчүн мына советтик мезгилде мен мектепте окуучу белем же студент белем. Биздин Кыргызстандын тарыхы Кыргыз СССРдин тарыхы деп жазылган. 2 томбу, 3 том болуп чыккан. Бак кызыл китеп. Тажиктердики Тажиктердин тарыхы деп жазылган. 2 том жана академик, азыр фамилиясын унутуп атам, жазган. Гафуров. Тажиктерде эле койгон. Тажиктердин тарыхы деп турат. Эч кандай тиешеси эме жок. Жанагы чек арага бөлүп Өзбекстанда жашаган кыргыздар кирбейт экен. Оғанстанда жашаған кыргыздар ал тарыхка кирбеш керек экен, толук жалаң гана СССРнин тарыхы болуп калып атат. Бул жалпысынан эмес да, принципиалдуу туура эмес. Анткени чек аранын биягынан археологдор бир нерсе тапса, бул Өзбекстандын тарыхы болуп калат экен. А чек аранын биягынан 100 метр жерден башка бир нерсе казып чыкса, кыргыздардын тарыхы болуп калат экен. А бул өзү чек ара болгону 100 жыл болду элек да, эме түзүлгөнүнө. Ооба. Ошонтип бөлүп кереги жок го жанагыдай. Оғанстандыкы бияк Кытайдыкы дегендей. Сиз эмне кошосуз? Мен эмнени айткым келет. Бул жерде Манаска абдан күйгөн, ушунчалык патриот агайлар отурат. Мен булардын критикасын абдан туура кабыл алып атам бүгүнкү күндө. Ушунда талкуу болмоюнча эч качан бир жакшы нерсе чыкпайт да. Анан бул Манаста эң бир негизги стержин бул да Манаста биз байкайбыз, кыргыздар дайыма кыйынчылык туулганда биригип ынтымакка келип туруп жеңип келген да. Ушундай учур азыр бүгүнкү күндө мына дүйнөлүк согуш болот, 3-чү согуш болот да, пандемия деп атабыз. Бул өтө чоң бир мындай каатчылык болуп атат да. Ушул учурда мына бүгүнкү күндө биз эмне Кыргызстан жакшы ийгиликке жетиштик деп атабыз. Буюрса, мына бизде ооргандардын саны боюнча артынан санаганда 2-чи деп атабыз, туура. Мунун да бир чети мына ушул кыргыздардын ушундай илгерки стержин бар экендигин дагы бир далилдеп атат да. Ушул кезде мына азыркы кезде мына ушул мыйзам дагы бир тезирээк жарып көрсө, мен ойлойм. Дагы бизге мындай бир дем болот эле да. Ушул агайларга айтып койдум, эгер бере турган сунуштарыңыздар болсо, азыр долбоор бул талкуу эле жүрүп атат, чынын айткандачы. Бериңиздер. Күнү-түнү ушундай жолугалы. Биз макулбуз, күнү-түнү рабочий группа дагы кайра чогууга баары кеңейтилсин, окумуштуулар. Күнү-түнү алып жүрүп маселе жок. Такталсын жана сөздөр. Бул жерде негизги маселебиз мыйзам 100% айтканыңыздар киргизели. Толуккандуу бышып жетилип, анан кабыл алыныш керек. Бул жерде сенин мыйзамың, менин мыйзамым жок, элдин мыйзамы, мамлекеттин мыйзамы. Ошонун кызыкчылыгы үчүн иштешибиз керек. Сен мен деген болбош керек бул жерде. Жок, бул жерде булар албетте автор катары ошол тезин эле кабыл ала калсак, мен каршымын, кайрадан айтайын. Мындай өтө олуттуу Кыргыздын улуу ыйык
нерсеси жөнүндө сөз болуп аткандан кийин бул талай айтып атпайбы 11-жылда дагы шашып пушуп эмеле теги ошол 1 жылга тете болгон. А булар болсо 1 айдын ичинде тезирээк. Жок, ал 1 жыл анда биз 1 жыл иштеген группа 11-жылдагы. Мында деле 1,5 жыл болду иштегенибиз. 1,5 жыл болду. 1,5 жыл? 1,5 жыл болду. Сентябрда түзүлдү дейт жумуштоо. Жумуштоо үзүлгөн 1,5 жыл болду. 1,5 жыл болду. Эми бирок мен жана башында айтып кетпедим багай. Бул Манас менен сиздер бул төрөлгөндөн бери жашап келатасыздар да. Менин оюмчачы. Төрөлгөндө мына сиз сүйлөгүп жүргөн жерде Манасты айтасыз. Самат. Анан бул Манас деп атын айтып койгон менен Манасты терең билген адамдардын айырмасы асман менен жердей. Жана сен айттың, Манасты билбеген эч ким жок деп. Манасты бар эле уккан. Бирок терең билгендери өтө аз. Өтө аз. Ошондуктан мен кайрадан кайталайм. Мында ыйык, мындай өзгөчө олуттуу нерсени дагы бул талантал айтып атат. 11-жылы шашып пушуп. Азыр дагы шашып пушуп атасыңар. Ошондуктан менин эмем шашпастан, эгерде Саматтын жанагы ою туура болсо, жанагы жумушчу тобуңарга дагы бир топторду киргиз келем. Макул болсоңор. Киргизбесеңер деле биз өзүбүздүн пикирлерибизди айтабыз. Келерки жумада биз жарыялайбыз, Кудай буйрса. Бизде убакыт 4 мүнөттөй калыптыр. Ар бириңерге 1 мүнөттөн анда. Мындайынан баштайлыбы? Айдан баштайлы. Акайдан. Эми менин оюмча мындай талаштан талкуудан ошо тактык жаралат дегендей мындай бетке айткандын заары жок дейт өзгөчө Самат сага. Мен дагы бир нерсени айтып коеюн. Самат, сен демилгечи экенсиң, бирок дагы сени демилгечи деп алдыга салып коюп, сенин атыңды булгап аткандар бар. Мына могу мыйзамдын долбоору. Так ошол сенин атыңды булгап аткан нерсе. Бул мыйзам эмес. Мен ачык эле айтайын. Мына бул киши да айтып атат. Биз баягы кең эле талкуу кылдык. Бул жерде силер жөн эле бир чанжыр бир нерселердин бүтүп бардыгына кошо берипсиңер. Антсеңер ал буласы 1 тонн болуп кетет. 1 тонндун кереги жок. Мыйзам деген өзү кыска нуска болуш керек. Токотер жердин. Ал эми жанагы механизмин айтып атасыңар. Механизми кийин түзүлөт. Көпчүлүгү теги өкмөткө тапшырылат. Өкмөт иштеп чыгат механизм тигине. Кантип ишке ашырылат. Тигиндей мындай дегендердин бүт бардыгы. План түзүлөт. Кыскадан эметели. Ооба. Ким? Сулайман. Мен эми бул мыйзамды ар бир сүйлөмүн кайрадан иштеп чыгыш керек. Мен ар бир сүйлөмүн карап чыктым, кайрадан иштеш керек. Анан идеологиясын такташ керек. Себеби ал Манасты немеден бөлүп алганды мен бир аз башкачараак түшүнүп койдум. Анан манасчыларга келгенде дагы айта турган сөз өтө көп. Себеби манасчылардын буга чейинки түрлөрүнүн классификациясын бергендер бар да. Бул жерде баягы трансценденттик, анан мындай болуп келет деген эми ал илимий эмес. Закондо илимден сырткаркы нерсе чагылдырылбаш керек. Ал илимий болбойт андай. Бул манасчылык деле өнөр, пайда болот, өнүгөт, өсөт, анан ылдыйлар ушундай нерсе. Негизи бул жерде мыйзам толук кандуу абдан жакшы чыгыш үчүн ушундай талкуу жаралыш керек деп ойлойм. Ушул бүгүнкү талкууга катышкан агайларга терең ыраазычылык билгизем, сизге да ыраазычылык билгизип кетким келет. Буюрса сунуштарыңыздарды берсеңиздер, дагы сиздерден сырткары дагы биздин кыргыз жарандары дагы өзүнчө сунуштарын бергендер бар. Дагы оңдолгон вариантын сиздер менен дагы талкуулайбыз. Андан кийин бир чечим кабыл алсак. Мен оюмча бүгүнкү күндө ушул мыйзам создуктурулбай тез кабыл алса, абдан бир Кыргызстан үчүн бир кут алып келе турган бир жакшы мыйзам болот деп дейм. Бул жерде демилгечи катары мен шашылыш түрдө гана талкууга коюп койдум. Бул жерде абдан биз сыйлаган депутаттарыбыз дагы карап өздөрүнүн сунуштарын берип, алар да демилгечи катары кетет бул жерде. Мыйзамга мен ойлойм толук кандуу бүт кыргыз эли катышыш керек деп ойлойм да. Кудай буйрса бир жакшы бир нерсеге бир кабыл алабызго баарыбыз чогуу ушундай бир жакшы талкуу болсо. Эми мыйзам сиздики же биздики эмес, мыйзам жалпы элдики. Ошо жалпы элдик мыйзам деңгээлинде чыгаралы. Мамлекетибиз үчүн, өлкөбүз үчүн кызмат кылгыдай деңгээлге чыгаралы. Анан 5 жылдан кайра жаңы мыйзам түзбөгөнгө албетте мыйзам эми жандуу нерсе, өзгөрүп туруш керек, толукталып туруш керек. Бирок ошонун мөөнөтү узагыраактан болсун.
баары ушу жумурай журт талкууга катышсын, өз ой пикирлерин ортого салсын. Рахмат. Рахмат силерге барыңарга. Мен улам кайра айтып отуруп эле, жөлө фамилияны атыңарды атай кетейин. Топчубек Турганалиев катышты, Сулайман Кайыпов, Самат Ибраев жана Таланталы Бакчиев. Рахмат сиздерге. Нарын айыпты унутуп калдың. Манас боюнча жаңы мыйзамдын долбоорун талкууладык. Рахмат силерге барыңарга. Саламаттыгыңыздар.